Кыргызстанда толой жумуш көп Кыргызстанда. Мамлекет мына Кудай таала мамлекет деле өнүктүрүү нерсесин берип атат. Анча мынча аз пайыздагы кредиттер берип атат. Күнөс кылгыла, салгыла, жерлери болсо Кудайга шүгүр бар. Эккиле. Бирок ушу биздин эккен түшүмдөр реализация кылганга өтө начар болот. Реализация деген нерсени алуучулар биз өзүбүздүн Кыргызстандан ала турган адамдар башка чет мамлекеттен ташып келип атат да бар нерсени. Кудайга шүгүр өзүбүздө Кыргызстанда бар нерсе жетишеби. Ошону жаштарга айтарым, аракет кыла, бул төбөлүк нерсе бул жашай турган турмушуңда. Бул да Госбанк катары да түшүмдү Кудай таалам өзү берет. Кичине аракет кылып койсо болот. Аракет кылса эле болот. Аз жерден көбүрөөк түшүм алып, чыгашаны аз кылса, экономикасы көтөрүлөт, үй бүлөсүн эккеним ушул 7-жыл болуп атат уже. Ар 3-жылдан кийин түшүм бере баштаган. Азастан көй мына Кудай кааласа быйыл көп, былтыркыдай жакшы болгон. Мына быйыл андан абадан сонун. Реализация кыла турган жер жок болуп атат бизге. Алып барып апара турган жерибизге. Бизге анан өз коңшу Өзбекстан Республикасынан бизге көп каптап келет. Көп келет аталар бизге дагы ушундай нерселер. Эми Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүзсек, Кыргызстанда өнүктүргөн нерселерин көтөрсөк, ошолор өнүгөт. Ошол үй бүлө көңүлөт, ошондой экономика көңүлөт. Ан сырттан алып келип ташлай берсе анан Кыргызстанда жашоочулар кылган нерселерин өзү өнүкпөйт алар, каяка сатышат. Ан сыртка чыгарбайт, сырттан алып келип атса. Өзүбүздө бар Кудайга шүгүр жетишет. Лимону бар, башкасы бар нерсе жетишет. Лимон суукка туруштук бербей турган өсүмдүк. Бирок муну мына теплица кылып, мына күнөс кара кылып койсо болот. Мына 2 кабат кылып туруп, термос эсебинде кылынат да. Ого отоплениянын эле кереги деле жок. Жылуулук пленканы калындан ороп туруп 2 кабат кылып койсо, өзүн өзү ысык сактай берет. Бирок нымдуулукту жакшы көрөт. Нымды көбүрөөк ным жейт. Суу кеп ичет булар. Анан экологически таза. Буларга химикат жанагындай нерсе колдонуп болбойт буларга. Өзүбүздүн жергиликтүү азыктардан колдонот. Мынакей. Ошолордон болот. Мына бизде гумат, кыргыз гуматы чыгып аткан ошо азыкта. Ошол азыкта көп пайда берет буларга. Банандай котсузда, бул бананга канча жыл болду, анан түшүм берет бекен банан кандай болду? Бананга деле бир кызыгы эгип көрөлүчү кандай болот экен деп эктик, бирок карлико сортунан алып келдик. Сузак районунан эккен экен бир дыйкан. Бул 2-жыл болот, 3-жыл гүлдөйт dedi. Карлико 2 метр болуп калды азыр. 1,70 бою өтө 2 метрден уже гүлдөйт да. Кудай кааласа насип кылса быйыл көрсөтөбүз, гүлүн дагы өмөзүндө көрсөтөбүз. Бул дагы эксе болот турган нерсе экен. Бизде болот, ар нерсе болот, бар.